Assalamu alaikum туғандар, қандайсыңар? Жақсысыңар? Туғандар, мына біз өткенде Мудетке келіп видео тарттық эле. Маргарита деп, мына ушул маргариталар Кудай кааласа бүгүн казылат. Казылып, Кыргызстанга упаковка болот. Мына көчөттөр абдан жакшы, сапаттуу, мындай майда чүйдөн мындай көчөттөр борбойт. Мындай жалаң жакшылары барат, мындай. Маргарита сортун билгендер, жаңы тигемдеп аткандар. Бу маргарита дагы жакшы, марайылладан 2 неделя эрте бышат. Даамдуулук жактарынан марайылладай жакшы. Өзүн жакшы көргөзөт биздин жерде. Көчөт керек болсо заказ бериңиздер, тугандар. Кудай кааласа жакшы кылып, качественный кылып апарып беребиз. Биз өзүбүз дагы ушул жерден казып атабыз. Биз өзүбүз дагы дыйканбыз, тугандар. Биз өзүбүзгө 2-3 гектарга керектигинен ушул жака келип алып кетебиз деп келдик. Кудай кааласа өзүбүз көмөк кылып, аманатыңарды алып барып беребиз. Кимге керек болсо, номерлерди калтырабыз, байланышыңыздар. Бул жагы общий маргаританын аянты 2 гектар экен. 2 гектар, 3 гектар изменем чыгып калды. Ушундай деген основной өзү 70% жанагы 60-70% ушу маргарита экен да. Мына маргарита көчөттү көп берет, тугандар, марайлыга караганда. Бир жылда эле бир маргарита 7-8 көчөткө чейин берип салат, жакшы караса. Бул маргарита болсо, онун аркы катар марайла. Разницасын анча эле байкалып турат. Эми ал жерден азыраак алып суюктукта койгон окшойт, бирок баары бир мындай жешо эмес. Ошого будан алып азыраак алып көбөйтүп алсаңар болот, тугандар. Кимге ким майлына тигемин деп пландап аткан болсо, аракет кылыңыздар. Полькополана дешип эле элдин баары полькополана тигишип атат. Полькополанан убактысы келди, алар мындай айтканда картайып калган да. Жакшысын тигиш керек болушунча жакшысын. Эртең польканы биз деле мына өзүбүз 2 жыл тигип казып салдык, казып каларды. Анан жаңы ушундай сортторду тикпесек, булар мээнетти дагы актайт да жакшы. Полька гектарынан өзү жанагыда айтылат 12-15 тонна деп, булардыкы 25 тонна, 30 тонна деп айтылат марайла маргариталарчы. Ошого салыштырмалуу дагы булар баары бир 2 эсе ашык түшүн берет да. Көчөттөр жакшы. Номерлерге байланышыңыздар.